Салам достор, сиздер менен мен Динара жана мен балам Ясин. Азыр Ясин бизге кантип кол жууш керек, кантип колду обработка кылыш керек, мына коронавирустун алдын алуу жолдорун сиздерге азыр көргөзүп берет. Балам, көргөзүп бересиңби? Мынакей кантип колду жууш керек. Көргөзүп берчи, Ясин. Коронавирус, корона, уходи с нашего района. Одном песне спета, не рада тебе планета. Везде хипиш, везде шок, в Инстаграме и в ТикТок. Этот вирус победить может. Таза жууш керек, колду. Молодец. Эмне кылабыз? Арчиев калыбыз. Арчыгандан кийин эмне кылабыз? Спирттейбиз. Эмнеге мындай кылып атабыз? Микробду өлтүрүш үчүн. Микробду өлтүрүш үчүн, тамагыбызды чайкайбыз. Бул раствор бул туз кошулган жана соода кошулган жылуу суу. Ошо менен тамагыңыздарды чайкашыңыздар керек. Эмне үчүн дегенде, бул коронавирус биринчи очередь тамакта турат экен. Тамакта турганда да 4 күн турат экен. Тургандан кийин уже өпкөгө өтөт. Өпкөгө түшүп кетет. Өпкөгө түшкөндөн кийин уже дыхательная недостаточность башталат да. Ошондуктан сиздер монтип тамагыңыздарды чайкап турсаңыздар, коронавирусту алдын алган болосуздар. Бир күндө 3-4 жолу чайкаш керек. Мен муну сиздерге как врач катары айтып атам. Ушундай кылгандан кийин анан чачыкты дагы 3-4 саатта алмаштырып туруңуздар. Анан иммунитетти көтөрө турган мондай болгон эмелерди ичиш керек. Таблеткаларды, же болбосо капсула. Мен сиздерге азыр детский ноги ЛФ капсуласы. Ошондуктан сиздерге баарыңыздарга сунуштайм бул ЛФ капсуласын ичиңиздер. Себеби дегенде бул аябай иммунитет көтөрөт. Иммунитет көтөргөндө адам эмне болот? Ошол оору менен оорубайт да, мындай айтканда, ошол ооруга блок дегени. Ошондуктан сиздерге баарыңыздарга сунуштайм ичиңиздер. Анан сууну, жылуу сууну көбүрөөк ичиңиздер.